Толуктай кетчү нерсе өткөндө жумада мамлекеттик думада Россиянын Государственный думасында ЛДПР фракциясынын бир депутатынан сунуш келди. Чет элдик жарандарды таксист айдап жүргөндөрдүн айдоочу күбөлүктөрүн сөзсүз түрдө Россияга өзгөртүүгө сунуш берди. Ассаламу алейкум мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн чыгарылыш болсо жана такси жааматында иштеген мекендештер боюнча болмокчу. Барыгарга белгилүү болгондой 1-сентябрдан баштап такси жаатындагы 58 федералдык мыйзам өзгөрүлдү. Анын өзгөртүүсү 3-берененин 2 жана 12 статьялары өзгөрдү. Ал эмне дейт? Биринчиден, ар бир такси жааматында иштеген мекендештер же таксисттер соттолбогон түрдө справканы алыш керек. Эгерде Кыргызстандын жараны болсо, силерге 2 справка керек. Биринчи справкасы бул элчиликтен аласыңар, консулдук бөлүмдөн аласыңар. Эгерде башка шаарларда болсоңуздар, бекер эле келет, келесиңер, тапшырасыңар. Азыр тиги элчилик менен биргеликте сүйлөшүп атабыз. Чоң таксопарктын жааматы барларды балким бир жол жоболорун таап туруп, өзүнчө жолдор менен очерети жок бергенде кылууга. Бул биринчиден. Экинчиден, Орус янындагы соттолбогон тууралуу справкасы керек. Аны болсо МВДден аласыңар же МФЦден аласыңар. Бекер эле берилет экөөтен. Андан тышкары путевой лист өзгөрүлдү. Аны болсо таксопарк жааматынын жетекчилери билет, аны дагы билесиңер. Анан дагы бир толуктай кетчү нерсе, өткөндө жумада мамлекеттик думада Россиянын Государственный думасында ЛДПР фракциясынын бир депутатынан сунуш келди. Чет элдик жарандарды таксист айдап жүргөндөрдүн айдоочу күбөлүктөрүн сөзсүз түрдө Россияга өзгөртүүгө сунуш берди. Эми бул жерде айтып койчу нерсе, бул жөн эле сунуш. Мамлекеттик думада, Государственный думада 450 депутат бар. 450 депутат ар бири өзүнүн оюн, өзүнүн сунушун айтканга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок Кыргызстанда орус тили расмий официалдуу тил болгондуктан, биздин конституцияда орус тили официалдуу болуп киргендиктен эч кандай Кыргызстандын жарандарына бул тиешеси жок. Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү кандай иштеп жүрсө, ошондой эле иштеп жүрө бересиңер мекендештер. Камсынып ойлоп коюңуздар, бул жөнүндө конституция көзөмөлгөнчө айдоочу күбөлүк да өзгөрбөйт. Бул эми кичине болсо дагы жакшы жаңылык. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Таксист мекендештер, дагы толуктап кетчү нерсе, азырынча жанагы соттолбогон тууралуу справканы эч ким сурабай эле, көп таксопарктардагы өздөрү дагы билбейт, аны кандай келет. Бул болсо Яндекс Таксиге кисартка киргизиш үчүн керек. Азырынча Яндекс Такси уруксаат алып атат, отсрочка алып атат. Бирок отсрочка эртең болобу, же бүрсү күнү болобу, же бир жумадан кийин болобу, любой моментте жабылып калышы мүмкүн, айдоочу машинесин айдалбай албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн справканы сөзсүз түрдө алып, жана кисартка ошол эрекени сөзсүз түрдө каттап коюңуздар мекен. Ошол мекендештер, сак саламат болуңуздар. Анан кийин бул биздин YouTube каналды сөзсүз түрдө бөлүшүп, катталып коюңуздар. Себеби акыркы жаңылыктарды ушул жактан бөлүп турабыз. TikTok дагы тилекке каршы жабылчудай болуп атат Кыргызстанда. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.